Тишке кантип туура кам көрүш керек. Биз колдонгон ачуу, таттуу, ысык жана муздак тамак аштардан улам тиштерибиз бузулууга дуушар болот. Ошол эле учурда тиштин ысыкты, муздакты жана ар кандай даамдарды сезип турганы жакшы. А бирок айрым учурда тишибизге ысык же муздак тийгенден заарканып калган учурубуз болот. Ал үчүн тишке кантип туура кам көрүү боюнча сөз кылабыз. Тишибиз кандайдыр бир деформацияга учурагандан улам ал өтө сезгич болуп калат. Мисалга тиш дентинден турат. Дентин эмаль жана цемент менен капталган. Тиштин тамыры менен тиш жаткан сөөк уячанын ортосунда байламталар болот. Алар периодонт деп аталып, андан тиш көңдөйүнө нервтер, кан тамырлар кирип, аны азыктандырат. Тиш көңдөйү жана тамыр каналы жумшак ткан пульпа менен толгон. Пульпа көпшөк туташтырма ткандан, кан тамырлардан, нервтерден жана түрдүү клеткалардан турат. Мына ошол денттин жабыркаганда ысыкка жана муздакка сезгич болуп калат. Кандай шарттан улам тишибиз сезгич болуп калат? Тиштин дентасына туура кам көрбөгөндөн улам, тишти убагында жууп турбагандан, айрым чирик тиштерден себебинен улам, катуу тамактарды колдонгондон жана башка ушул сыяктуу факторлор таасир этет. Тишти жакшы сакташ үчүн катуу эмес, жумшак тиш щетканы колдонуңуз. Курамында фтор кошулган тиш жуугуч каражатын колдонгон жакшы. Тамактанып жаткан учурда өтө ысык жана муздак колдонуудан качыңыз. Убагында тиш доктурга барып, бузулган тиштериңизди дарылатып туруңуз. Канткенде тиш ооруларын алдын алабыз. Тиш адамдын саламаттыгынын жана сулуулугунун бир бөлүгү. Тиштин тазалыгы жана дартсыздыгы адамдын жакшы маанайы десек болот. Биз бүгүн тиш маселелерине кайрылып, тиш ооруларынын пайда болуу себептери жана аларды алдын алуу аракеттери тууралуу кеп козгойбуз. Тиштин чириши, кариес. Тиш ооруларынын ичинен эң көп таралганы бул тиштин кариеси. Алгач тиштин эмали жумшарып, тиштин үстү чирий баштайт. Тиште кариес башталганда ысык, муздак тийгенде жана щетка менен жууп жатканда оорутуу пайда болот. Убагында дарылабаса ал пульпитке, ал тургай пародонтитке өтүп кетиши мүмкүн. Кариестин себептери: чийки жашылча жемиштерди аз пайдалануу, кантты, таттуу азыктарды көп колдонуу, витамин, кальций, фосфордун жетишпестиги, тиш гигиенасын сактабоо, ичип жаткан суубузда фтордун жетишпестиги, бала түйүлдүк кезинде энесинен кальцийди көп керектегендиги. Пульпит. Кариестин күчөп кеткен түрү пульпит. Пульпит тиштин нервтери жана кан тамырлары сезгенгенде пайда болот. Оорунун пайда болуусунун башкы себептери: бактерия, дарыгердин кариести туура эмес дарылагандыгы, пломбанын курамындагы химиялык ууландыруучу заттын таасири, тиштен жаракат алуу. Пульпит көбүнчөсү түндө кармайт. Мындай учурда кайсы тиш ооруп жатканы да байкалбайт. Себеби оору жаактын жарымын, кээде беттин жарым бөлүгүн камтыйт. Гингивит. Тиш ооруларынын дагы бири гингивит. Бул бүйлөнүн сезгенишинен пайда болот. Бүйлөнүн сезгенишине эмнелер алып келет? Тамак аштын калдыктар чогула берип, аягында катып ташка айланат. Өтө катуу тиш жуугуч щетка менен бүйлөнү тыттырып алуу, туура эмес салынган пломба, жасалма тиш, тамак ашта С витамининин жетишпестиги. Алгач сезгенүү 2-3 тиштин түбүндө башталып, андан кийин бүт бүйлөгө тарайт. Бүйлө шишимик тартып ооруйт, тиштин арасы канайт. Кичине эле катуу нерсе тийсе, бүйлө канап, ооз жаман жыттанат. Бирок көпчүлүгү бүйлөсүнүн канаганына маани бербей жүрө берет да, акырында гингивит өрчүшүп, пародонтитке өтүп кетет. Ошондуктан ар бир адам жылына 2 рет тиш дарыгерине барып текшерилип туруусу керек. Пародонтит. Гингивиттин күчөп кеткен түрү пародонтит. Мында бүйлөсү жабыркаган адамдын организми начар болсо, анда оору ириңдеп кетет. Натыйжада дарылоо көп убакытты талап кылат. Пародонтит оорусу төмөнкү белгилерди камтыйт. Бүйлө кызарып шишип кетет. Тишти щетка менен же тиш чукугуч менен тазалаганда бүйлө канайт. Ысык суукту сезгич болуп, муздак абаны жутуп алсаңыз, бүйлөдө оорутуу болот. Ооздо жагымсыз жыт пайда болот. Тиштин түбүнө пайда болгон таштар акырындык менен көбөйүп, натыйжада тишти кармап турган сөөк ылдыйлап кача баштайт. Тиш менен сөөктүн байланыштыруучусу үзүлөт. Ал үзүлгөндөн кийин тиштер бошоп кыймылдай баштайт. Акырында тиштин түптөрү ачылып, тиш түшүп калат. Пародонтит менен ооругандар тиш доктуруна ар 2 айда бир барып текшерилип туруусу керек. Убагында дарыланбаса, кийин дарылоо көп убакытты талап кылат. Стоматит. Ооздун былжыр челинин сезгениши стоматит. Ооздун ички былжыр чели кызарып, ооруйт. Жаак алдындагы бездери чоңоюп кетет да, шилекей бөлүнүп чыгат. Денеси ысып чыйыргат жана абалы начарлап, тамак иче албай калат. Стоматит төмөнкү учурларда пайда болот. Ички органдардын жана нерв системасынын өнөкөт оорулары күчө алганда, зат алмашуунун жана секреция бездеринин иштеши бузулганда, тамак ашта витаминдер жетишсиз учурда, тамеки тартуу, ичкилик ичүүдө, иммунитеттин түшүшүндө.